Эмнеге Жээнбеков кетиш керек? Себеби ал ааламдан буйрулуп келген эмес. Жээнбековдо ааламдык энергия жок. Азыркы учурда Жээнбековдо дух барбы? Жок. Жээнбековдун сезону бүтөт. Салам достор, урматтуу кыргыз журтум. 8 октябрда биз президентибиз Сооронбай Жээнбеков отставкага кетиш керек деген кайрылуу менен жалпы элге видео кайрылуу жасаганбыз. Ошол видео кайрылууга ар кандай ой пикирлер келди. Кээ бири колдоп жатса, кээ бирлери көбүнчөсү терс комментарийин жазып, жаман сөздөр менен кайра бизди сөгүп атышты. Мен кайрадан ошолорго бир түшүндүрмө болсун деп кайрадан видео кайрылуу жасап жатам. 2020-жылы мен, же болбосо сиз, же болбосо жалпы кыргыз эли каалайбы, каалабайбы, сөзсүз өзгөрүү болот. 2020-жылы президентибиз азыркы учурдагы Жээнбековдун сезону бүтөт. Себеби бул ааламдык билдирүү, жөн эле билдирүү эмес, жөн эле аян эмес, жөн эле байланыш эмес. Бул шарт. Эгер бул азыр Жээнбеков өзүнүн бийлигин тынчтык жолу менен көктөн буйрулган касиеттүү Арстан Алайга өткөрүп бербесе, чын эле арты өкүнүчтүү, кайгыруу менен бүтөт. Менин максатым, менин милдетим чындыкты айтып коюу. Менин милдетим сиздерди кабардар кылуу. Эмнеге Жээнбеков кетиш керек? Себеби ал ааламдан буйрулуп келген эмес. Жээнбековдо ааламдык энергия жок. Мисалы, кайсы бир улуттун учурунда, кайсы бир улуттун башына күн түшкөндө ааламдан ошол улутка баатыр жаралып келген да. Баатыр жаралганда ааламдык духу болгон, энергиясы болгон, касиети болгон. Анан ошол касиети менен, керемети менен чачырап кеткен элин жыйнап, душмандардан коргоп, духу менен душманын жеңип келген да. Бизде азыркы учурда Жээнбековдо дух барбы? Жок. Кадыр баркы барбы? Жок. Ошон үчүн кыргыздын кадыр баркы көтөрүлбөй жатат. Эмнеге? Себеби Жээнбеков жакшы адамдыр, пендечи. Мен аны жаман дебейм. Пендечи жакшы адам. Ал деле мага окшогон кыздын, баланын ата-энеси, атасы, бирөөнүн досу, ишеничке кирген, ишенимдүү, көтөрүмдүү адамдыр. Бирок бул ааламдашу доордо анын орду жок. Ал кыргызды бул ааламдашу доордо өткөлдөн алтын доорго алып өтө албайт. Ааламдашу доорунда ааламдан касиеттүү Арстан Алай буйрулуп келди. Эгер кыргыз эли касиеттүү Арстан Алайды таанып, биз аны шайлабайбыз. Себеби ал ааламдан шайланып келди. Биздин милдет аны таануу. Эгер таанып башыбызга алып бара албасак, кыргыз эли чайнала берет. Мейли, Жээнбековдон 10 алып келели. Жээнбековдон дагы 50 алып келели. Мейли 120 депутаттын бардыгы президент болуп алсын. Бирок бирөөсү дагы кыргызды оңдой албайт. Себеби аларда ааламдык энергия жок. Мисалы убагында пайгамбарда деле энергия болгон үчүн сөзү өтүмдүү болуп, канча жыл ошонун сөзү менен жашап келди да. Бул доордо дагы адам ааламдык түшүнүккө өтпөсө, пендечилик жашоо менен жашай берсе, пендечилик түшүнүк менен, эски түшүнүк менен жашай берсе, адам ооруп, акырында өлүмгө дуушар болот.
бир жагынан талап адамды өлбөстүккө өт деп атат. А Жээнбеков өткөрө албайт бизди өлбөстүккө. Себеби ааламдын сырын билбейт. Доордун талабын билбейт. Доордун талабын билбеген үчүн өзү эски түшүнүктө намаз окуп динде жүрүп атпайбы? А бул доордо Кудайдын каалоосу, адамзаттан талабы динден чык деп атат. Себеби ал өткөөл, ал өттү, ал бир эволюция. Эски түшүнүктөгү саясатчылар бизди алтын доорго өткөрбөйт. Бизди эмоцияга салып өлүмгө эле алып барбаса, бизди эч качан жакшылык алып барбайт. Анан Арстан Алай жөнүндө ар кандай терс комментарийлер, керек болсо мени дагы сөгүп жазып атасыздар. Мен ошолорго кайрылат элем. Касиеттүү адамдын аркасынан жаман сөз айтып, сиздер күйүп атканыңыздарды билбей жатасыздар. Сиздердин жаман сөз, жаман комментарийиңер менен мен же болбосо Арстан Алай эч нерсе болуп кетпейт. Мейли канча сөксөң сөк, жаман сөз жазсаң жаз, мен андан эч нерсе болбойм. Эң башкысы сиздер өзүңүздөрдүн кутуңуздардын, касиетиңиздердин качып атканын билбей жатасыздар. Мисалы, бир күн урушук болгон жерде 40 күн периште качат дегендей, өзүңүздөрдүн эле касиетиңиздер качып атат. Өзүңүздөр эле күйүп атасыздар. Бунун аркасы менен өзүңүздөр эле кырсыктап атканыңыздарды билбей жатасыздар. Эгер чын эле сизде дух болсо, идеология болсо, сөзүңүз өтүмдүү болсо, келиңиз Арстан Алай менен дебатка чыгыңыз. Сүйлөй аласызбы анын астында? Жок. Сүйлөй албайсыз. Ошон үчүн алдына дебатка эмес, биз канча адамды чакырдык. Кел, илим алып, көрүп кет. Айтчу сөзүң, жаман сөзүң болсо, Арстан Алайдын өзүнө келип айт деп. А бирок бирөөсү дагы басып келген жок. Себеби эмнеге? Дух жок. Ошон үчүн эгер чын эле кыйын болсоңуздар, келиңиз. Кыргызды сиз мактадыңызбы? Кыргыздын улуу эл экендигин сиз айтып чыктыңызбы? Кытайдын карызынан мен куткарам деп сиз айттыңызбы? Сизде ошондой дух барбы? Жок. Жээнбековдо барбы андай дух? Жок. Кимде бар? Мадумаровдо барбы? Жок. Кайсы ишенген кайсы саясатчы? Бирөөсүндө дагы дух жок. Себеби алар өзүн тааныбай жүрөт. Биз аларды куткарышыбыз керек. Бул эски түшүнүктөн. Алар бизде эмес. Алар бизди куткарбайт. Алар бизди өлүмгө эле туртат. Бизди бир гана куткарчу адам бул Арстан Алай Абдылдаев. Канча жээрисеңиздер дагы баары бир 1 жыл өтөбү, 5 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү, баары бир аргаңыз жок, баш ээсиз. Себеби ааламдын буйругуна эч ким каршы чыга албайт. Канчалык каршы болбойлу, башка багытыбыз жок. Кыргыздын эле эмес, адамзаттын багыты жок. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар дүйнөдө эмне болуп атат. Дүйнө башчылары, менмин деген Путин, менмин деген Кытайдын президенти Трамп, булар дүйнөнү бириктирмек турсун, өздөрү өзүнүн мамлекетине жол таап бере албай жатат. Эмнеге учурда дүйнөлөшүү, же болбосо ааламдашуу, глобализация деген сөздөр пайда болуп калды? Учурда бул доор башталгандан баштап. Себеби бул доордо адам, жалпы адамзат бирдей идеяга, бирдей мүнөзгө калыптанат жана бир башчыга биригет. Жалпы адамзат биригет. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, улутуна, динине, жынысына карабай жалпы адамзат биригет. Мына ошол дүйнөлөшүү. Ааламдашуу деген сөз адам ааламдык түшүнүккө өтөт. Ааламдык түшүнүккө өтсө адам бөлүнбөй калат да. Керек болсо кылмышкер жоюлат. Керек болсо түрмө жоюлат. Ошон үчүн Арстан Алай Абдылдаев айтты. Мен бийликке барганда түрмө жоюлат. Конституция улуттук идеологияга, менталитетке карап түзүлөт деп.
Биздин конституциябыз батыштын мыйзамына карап түзүлгөн. Батыштын мыйзамы бизге эч качан өтпөйт, иштебейт. Ошон үчүн урматтуу кыргыз журтум, келиңиздер. Азыр сөксөңүздөр дагы, бирок бул жыл айланбайт. Баары бир болот. Менин максатым, менин милдетим жеткирип, эскертип коюу. Азыр сөккөнүңүздөр менен балам балалуу болгону билесиң дегендей, ошол күн келгенде сөзсүз түрдө туура эле айткан экен деп айтасыздар. Себеби 2017 жылы теледебатта, президенттик шайлоонун астында дебатта Арстаналай Абдылдаев, Өмүрбек Бабанов, Жээнбеков дагы унутуп калдым калгандарын. Ошолар КТРКда дебатта, ошондо Арстаналай Абдылдаев айткан: Өмүрбек Бабанов, Жээнбеков экөөңөрдү тең мен президенттик тактыдан көрө албай жатам деп. Жээнбеков президент болушу мүмкүн, бирок башчылык орду жок. Аны бүгүнкү күндө өзүңүздөр күбөсүздөр. Ошол учурда 2017 жылы ошондо дагы Арстаналай Абдылдаевди сөгүп айтышкан. Эмнен эле дөөрүп атасың деп. Бүгүн чындыгы чыгып отурат. Эми дагы айтарым, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, 2020 жылы Жээнбеков тактысын Арстаналай Абдылдаевга өткөрүп берет. Эгер тынчтык жолу менен болбосо, анда революция болот. Бул чындык. Чоң рахмат көңүл бөлгөнүңүздөргө, жакшы калыңыздар.